Манас. Эпостун Саякбай Каралаев менен Сагынбай Орузбаковдун айтуусу боюнча 1948 жылы даярдалган кара сөз варианты. Зияш Бектенов, Касымкул Нанаев. Китеп Тең мүмкүнчүлүктөр социалдык борборунун студиясында жазылып даярдалды. Окуган Умсунай Өссөрова. Бишкек 2023. Манастын туулушу жана балалык чагы. Манастын өз атасы Жакып, Жакыптын атасы Ногой, Ногойдун атасы Гөгөй, Гөгөйдүн атасы Түбөй, Гөгөйдүн Ногой, Шыгай, Чыйыр деген 3 баласы болот. Шыгайдан Жапак, Жапактан Чынкожо, Ногойдун Орозду, Үсөн, Жакып, Бай аттуу 4 баласы болот. Гөгөйдүн Чыйыр деген уулунан тукум калбайт. Чыйыр өлгөндөн кийин анын Шакан аттуу аялы жесир калат. Ногой ошол кезде Орто Азия жана Чыгыш Түркстанды жердеп турганда өлөт. Ногой өлгөндөн кийин Кытайдан көп кол келип, кыргыздарды чаап алат. Кытайлар ошону менен гана чектелбестен Ногойдун 4 уулу бир жерде баш кошуп турса, коркунучтуу деп 4 уулун 4 чакка, Ороздуну коркунучтуулугу аз деп уулдары менен алайга 24 жаштагы Үсөндү Көзкаман деген атка кондуруп Чыгыш Сибирге, Байды Кашкар тарапка, 17 жашар Жакыпты Алтайга которуп жиберет. Ал кезде Алтайда Ойрот, Калмак жана Казак улуттары жашаган. Жакып Алтайга барганда Чыйырдан калган Шакан деген жесир жеңесине үйлөнүп, Шакан Чыйырды деген атка конот. Жакып өзүнүн тыңдыгынын аркасында Алтайдагы калмактардын Бөйөн, Чаян деген чоңдоруна алынып кетип, Чаяндын Бактөөлөт аттуу кызын токолдук калат. Алтайда Жакып казактын баатыры, Айдаркан, Мойгуттун мыктысы Акбалта дегендер менен айылдаш болот. Алтайга баргандан кийин Жакып ыксыз байып, жалангана жылкысынын саны 40 миңге жетет. Андан башка 4 түлүк малдары да эсепсиз көп болот. 48 жашка чыкканча Жакыпта бала болбойт. Буга Жакып катуу кайгырат. Бир күнү Жакып малынын четинде туруп, өзүм ушунчалык бай болсом, жашым 48ге келсе, карыганча эч бир бала көрбөсөм, бир күнү өлүп кетсем, бул малга ким ээ болот? Бул малдарды мен убара болуп ким үчүн багып жүрөмүн деп, баласынын жоктугуна капаланып, кечке жуук ыйлаган бойдон үйүн көздөй жөнөйт. Үйүнө жакындай бергенде жолунан Жакыптын туугандарынын баласы 11 жашар Меңдибай кезигип, «Сиз эмне үчүн ыйлап келе жатасыз?» деп Жакыптан сурайт. Бирок Жакып жооп бербейт. Түз келип үйүнө түшүп, атын байлабай кое берип, үйүнө кирип ыйлап жатып калат. Эмне ыйладың деп Чыйырды сураса, баламдын жоктугуна арман кылып ыйлап жатам дейт. Чыйырды да ыйлайт. Ыйлап жатып, үчөө тең уктап калышат. Ал түнү Жакып да, Жакыптын байбичеси Чыйырды да, токолу Бактөөлөт да үчөө тең түш көрүшөт. Жакып түшүндө бир буудайык жана бир алача моюн акшумкарды тууруна байлайт. Асмандагы канаттуулардын баардыгы анын алдына далдайып келип түшө берет. Кокулуктап үн чыкса, куштан башка үнү бар, койрук башы жаркылдайт, куудан аппак жүнү бар. Айбат менен караса, алып кара куш сүрү бар, саңоорлору сары алтын, таканак жүнү баар алтын, чырымтал жүнү чылк алтын, текөөрү болот темирдей, серпкени өлгөн себил дейт, тумшугу болот тунжур дейт, туягы болот канжар дейт. Жуар менен жуулган жибектен боону тагыпмын, 60 кулаш жибек боо аягына тагыпмын. Ай мунарын жем кылып, абыдан сыйлап багыпмын, күмүштөн боо тагыпмын, күн мунарын жем кылып, күпкөлөп жүрүп багыпмын. Асмандагы канаттуу, айбатынан уча албай, жерде жүргөн аяктуу, желип чыгып кача албай, ага конорго туур жайладым. Алача моюн акшумкар, ага кошо байладым. Чыйырдыга түшүндө бир сакалдуу киши аяктай алма берет. Аны жеп, чыйырды узундугу 60 кулач ажыдаар төрөйт. Ал ажыдаар ааламдын баарын сурат. Бактөөлөт үйүндөгү тууруна 2 куш байланып турганын көрөт. Жакыптын ээр токуму менен качып кеткен туучунагын кууп кеткен 11 жашар Меңдибай ал түнү үйгө келбей калат. Баланын энеси Канымжан таң азандан Жакыпка келип,
Балам жок деп кимге өчөшөсүңөр? Атыңды кууп кеткен балам үйгө келген жок. Баласыз кугубаш, силер баланын баркын билбейсиңер. Баламды тапкыла деп кулагынын кужурун алат. Жакып корккон бойдон баланы издөөгө жөнөйт. Бардык жерден издеп жүрүп, үстүнө ак жолборстун териси жабылган туучунак атын калың токойдун четиндеги ак өтөк аралынан табат, бирок бала көрүнбөйт. Баланы жолборс өлтүргөн го. Жолборсту мергенчилер атып, терисин атыма жаап кеткен го. Өзүм баласыз сарлап жүргөндө, бирөөнүн баласын эми кайдан табамын? Баласына кун төлөп дагы куурайт экенмин го деп коркуп турганда, Меңдибай жарк этип күлүп, калың токойдун арасынан чыга калат. Ал туучунакты кубалап кырга чыкканда, атты 40 бала тие качып, бул токойго келгендигин, өзү алардын аркасынан ээрчип келип, таң атканча алар менен ойногондугун, алардын бирөө ак жолборсту өлтүрүп, туучунакка жаап койгондугун, алардын ичинен бир бала «Мен Жакыптын баласымын, атама жакында барамын. Ага чейин Жакып атам капа болбосун» деген сөздү айтып, таң атканда көздөн кайын болгондугун айтат. Жакып үйүнө келип, аялдарына болгон окуяны айтат. Түлөөгө толуп жаткан мал союп, кыргыз, казак, нойгут жана калмактардан көп киши чакырып, көргөн түштөрүн жорутат. Түштөрүн бай жигит чечен жоруп, балаңыз ак тийген жердин баарысын алып, күн тийген жердин баарысын күтөт экен дейт. Жакып түлөө жеп, түш жорugandардын көпчүлүгүнө сыйлык берет. 2 жыл өтүп, 3-чү жылга оогондо чыйырдынын боюна бала бүтөт. Чыйырды жолборстун жүрөгүнө талгак болуп, каңгайдын кара мерген аткан жолборстун жүрөгүн жейт. 9 ай, 9 күн болгондо чыйырдынын толгоосу башталып, 9 күн толготот. Чыйырдыга толгоо киргенде 40 кара боз атты жана 5-6 күлүктү сүйүнчүлөгөндөр минсин деп кермеге байлатып, баштыктарга алтын, күмүштөн сүйүнчүгө келгендер алсын деп салып, Жакып өзү аттанып кетип калат. Толгоо өтө катуу болот. Жерге түшкөндө баланын үнү 30га чыккан кишинин үнүндөй баркырап, 2 уучуна уюган кара кан чеңгелдеп түшөт. Ооз антканда 3 карын сары майды бир жейт. Чыйырды эмчегин оозуна салганда, бир соргондо сүт, экинчи соргондо кан чыгып, энеси өлүп кете жаздайт. Кермедеги аттарды минишип, жигиттер Жакыпка сүйүнчүлөөгө чабышат. Кемпиринин «Сен да барып, Жакыптан сүйүнчү албайсыңбы?» деп урушуусу боюнча ак балта кошкада көк чолокту минип Жакыпты көздөй жөнөйт.